Биздин окуу жайда мекенди коргоочуларды жыл сайын куттуктап, жетекчилик тарабынан грамоталар жана белектер тапшырылып келет. Бул жылы алгач майрамдык салтанатка жооптуу болгон кибернетика жана маалыматтык технологиялар факультетинин жаамат тарабынан конокторго актылар залынын кире беришинен кадимки аскерлердин тамагын тартуулашты. Кечи майрамдык шаң менен башталып, университеттин ректору Жамбулот Турсунбаев катышуучуларды бүгүнкү мекенди коргоочулар күнү менен куттуктады. Сахнада жоокер ырлары ырдалып, патриоттук сезимдеги музыкалар ойнолуп, конокторго жагымдуу маанай тартууланды. Университеттин өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан агайларга майрамдын урматына грамоталар жана белектер тапшырылды. Нурмухаммед, жаштар комитетинин төрагасы. Мурсалиев Саматбек Максатбекович, эл аралык байланыштар бөлүмүнүн баш катчысы. Бириккен профсоюз уюмунан баалуу белектер тапшырылды. Бир нече мырзаларыбызга Оштуунун Бириккен профсоюз комитетинин атынан ардак грамоталарды, ошондой эле билим жана илим кызматкерлеринин Ош облустук профсоюз комитетинин грамоталары менен жана ошондой эле борбордук комитеттин грамотасы менен да сыйладык. Менимче иш-чара аябай жакшы өттү. Өзгөчөлүгү дагы ушул иш-чарада конкурстар камтылды. Алсак мурда аскердик кызматты өтөп келген агайларыбызга автоматты чачып кайра жыйноо деген кызыктуу оюн уюштуруп бердик. Аларга да кызыктыруучу белектерди тапшырдык. Да бир жолу Оштуунун жалпы мырзаларын, биздин студент жигиттерди учурдан пайдаланып, майрам менен чын дилден куттуктап кетем. Майрамдык маанайлары сонун болсун. Мен Оштуунун бүткүл биздин сакчыларыбызды куттуктагым келет. Иштерине ийгилик, албан ийгиликтерди каалайм. Үй бүлөсүндө тынччылык, аманчылык болсун. Ушу баарыңыздарга майрамыңыздар менен куттуктайм. 2003 жылдан баштап Кыргыз мамлекетинде 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү катары календарда кызыл дата менен белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү тарабынан атайын токтом кабыл алынып, өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында бул күндү ата мекенди коргоо күнү деп кабыл алышкан.